Assalamu алейкум кадырман көрүүчүлөр. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын куттуу студиясында дагы бир жолу жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Аты-жөнүм Максат Атабаев. Бүгүн биз сиздер менен манас жана дин темасында сөз кылуунун алдында турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас Рыспай Исаков агабыз келип отурат. Ошондой эле Манас улуттук театрдын мурдагы жетекчиси Азизби мырза студиябызга келип отурат. Кош келипсиздер. Эми сөз баштан болсун Рыспайга. Ошол эфирде баштагандан алдында бир Манас эпосунун үзүндү угуп алып анан баштасак. Жарайт. Кудайдын билсең бирлигин, кубаттуу болот тирлигиң, көрбөй туруп ынанып, көңүлдүн чыгар кирлигин, айтылган ушул сөздөрдү акылыңа илгениң, ар нерсенин барысы ак жараткан Кудайдын амири деп билгениң, аспанга илип түндөсү ай жараткан кудурет, алып жүрөр көдөңгө жан жараткан кудурет, аселден ширин таптаттуу бал жараткан кудурет, ар нерсенин барысын шай жараткан кудурет, агартып түндү сүрдүрүп таң жараткан кудурет, түнгө каршы моминтип күн жараткан кудурет, күнгө каршы кайрадан түн жараткан кудурет, деп ушентип бул күндө аламдын сырын айтканда, тасмадай күзгө тартканда, аягы бүтпөй уланып, анан айланып гана кетер дастанга. Ай баракелди, рахмат. Абдан бир адамды бир башкача бир сезимге алып келет экен да. Кызыбай туруп токтойлу, болбосо эфирде жалаң Манас айтып өздөрү койбойт. Абдан сонун Рыспайга. Негизинен Манас эпосунда кыргыздын бардык жашоо турмушу, философиясы, дини, айтор маданияты бардык нерсеси камтылат эмеспи? Анда сөздү ушу сизден баштасак Рыспайга. Манас эпосунда кыргыздын жашоо турмушу кандай чагылдырылган? Негизи эле багы эпостун сюжеттери аркылуу кыргыздын күнүмдүк жашоосу, салттары жана салттуу практикалары кандай көрсөтүлгөн? Ассаламу алейкум, Калпак кыргыз журтчулугу. Баарыңыздарга аманчылык, тынччылык каалайбыз. Ал эми Манаска келе турган болсок, кыргыз башынан эмнелерди өткөрсө ошонун бардыгы Манаска камтылган. Бул дүйнөнүн жаралышынан берки нерселердин бардыгы Манаста бар. Асман жерден ажырап бөлүнө элек кездеги, ааламга күндүн жарыгы төгүлө элек кездеги алмустаккы күндөрдөн айтылып келген сөз жөнү деп ошондон бери келе турган болсок да, ошолордун баарынын жыйындысы деп билишибиз керек Манаста. Ошол эле учурда Кудай таануу, дин таануу түшүнүгүндөгү дагы бардык нерселер бар. Жеке ислам гана эмес, ага чейинки түшүнүктөрүбүздөн бери бар да. Башканы коюп, көкөтөйдү коюудагы эрежелер жөнүндө айта турган болсок, адам таң каларлык нерселер бар. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп дейт. Байыркы этти сөөктөн шылып алуу расмиси жөнүндө сөз болуп атат да. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп дейт. Андан кийин ошол эле саптын аягына кайра ислам түшүнүктөрү улашып кеткен. Замзам менен жуудуруп, сарбап менен буудуруп дейт маселен. Чайынгеге чаптатып, чарайнага каптатып деген саптар байыркы мумиялоо түшүнүгүн берип атат. Андан кийинки түшүнүктөрдүн сөөктү коюу, сөök коюу деген сөз эмнеден калган? Ошол денени шылып салып сөөктү коюудан улам калган да. Сөөк кой деген. Бул түшүнүк келип атабы? Андан кийин мумиялоо түшүнүгү келип атабы?
чарайнага чаптатып, чайынгага каптатып, ыжыктарга сактатып, ырчыларга мактатып деген саптар. Андан кийин аяк башын көкөңдүн кымкап менен буудуруп, замзам менен жуудуруп, сарбап менен буудуруп, ак кепиндеп, аруу жууп дегендин бардыгы ислам түшүнүктөрү. Демек, өлүк кою расмисинин байыркы көөнө түшүнүктөрү менен исламга чейинки түшүнүктөрү бүт айкалышып кеткен да. Негизинен ушул эпосто философиялык көз караштар орун алганда, бул жагына кандай бир түшүнүк алсак болот? Бул боюнча Азиз жооп берсе жакшы болот. Рахмат, биринчиден жалпы журтка дагы бир рет салам айтабыз. Улуу Манастын идеялары, анын философиялык көз караштары, дүйнө таанымдары, Манас табыстын улуулугу менен байыркылыгы жөнүндө муфтияттын студиясында сөз болуп аткандыгын өзү жакшы. Бул боюнча кыргыз керемет бир макал ойлоп тапкан байыркы доордо. Сулайман тоого барса, тоо Сулайманга келиптир дегендей болуп. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жактырабызбы, жактырбайбызбы, биздин жашоо образыбыздагы күнүмдүк турмушубуздун баардыгы Кудайдын эсеп чоту менен, тагдырыбыздын бизге насиби менен, буйруганы менен болуп аткан нерсе. Ар ким ар кандай түшүнөт, ар кимдин өзүнүн ичинде дүйнө таанымы баалуулугу бар. Биз эч кимдин баалуулуктарына шек келтирип, же өзүбүздүн түшүнүктөрүбүздү таңуулай албайбыз. Бирок бир нерселерибиз билгенибиз, Арыстанбек, Калыгул, Сагынбай аталарыбыз, Токтогул, Барпы, Жеңи жок сыяктуу алыптарыбыз, андан бери келген ушул жерде отургандардан үчөөбүз тартып аткан оператор агаларыбыздын баарысын ата-бабаларыбыздын карманып келген бир улуу түшүнүгү биз бүгүн сөз кылып аткан дин тууралуу болгон турат. Ушуларга келген кезде ар бир адам өзү издеп аткан баалуулуктары бар. Биз Манас эпосун окуп атканда дагы байыркы адамзаттын басып өткөн жолундагы тарыхындагы баардык бөлүктөр, этаптар, эволюциялардын изи калган Манаста. Аны болсо агайым акебиз жаңы айтып берди. Зороастризмден баштап канча деген диний этаптардан өттүк. Ошонун акыркысы келип исламга келдик. Ошого келген кезде Манас эпосунда сиз айтып аткан, берип аткан суроолорубуз философиялык түшүнүктөрү, дей коюңуз баардыгы камтылып турат. Биз аларды кантип далилдейбиз? Кайсы варианттар менен дегенде Манас эпосунун 70тен ашык варианттары бүгүн Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда академик Абдуллажан Акматалиевдин карегинде, көздүн карегинде болуп сакталып турган кол жазмалар фондунда 70тен ашык вариант бар. Ошол варианттардын баардыгын окуп чыкпасак дагы бизге жеткен классикалык, биз билген, өзүбүз түшүнүп алып жүргөн варианттардын көпчүлүгүндө сиз берип аткан суроолордун үлүштөрү аткан таңдай болуп көрүнүп турган жагдайлар бар. Биз маселени айтып атпайбыз жана ак селдеси Касандай, айкырса үн азандай, жаткан иттей кашы бар, жаңгызандай башы бар деп баатырлардын сүрөттөлүшүнө кетип бараткан кездерде туруп атат. Таңга карап атканда, тараза жылдыз атканда эки сүннөт, эки парыз багымдат экен, бул намаз деген саптарыбыз туруп атат. Кара динден ак болду, келмеген тили так болду, каканда калды жыйганы, каалаганы ыйманы, бейжинде калды жыйганы, берен алмаң көк жалдын беттеген ыйманы деген саптар Алмамет атабыздын. Ооба, биз дайыма адамзаттык биринчи факторлорубуз бар. Кайсы динде болбосун, кайсыл көз карашта болбосун, кайсы баалуулукта болбосун, алар дайыма калыстык, акыйкат, өмүр, сүйүү, мамлекет, адамзатты сактап калуу деген нерселер бар. Бирок ошолордон кийин дагы келе турган ар бир адам жаратылгандай анын өзүнүн ички түшүнүктөрү бар. Ошол нерселер Алмамет атабыз өзүнүн жомогунда жанагындай түшүнүктөрдү каганда калды жыйганым, каалаганым, ыйманым деп айтып аткан нерселерди анын жомокторунан көрүүгө болот. Сагынбай атабыздын вариантындагы Кудай жалгыз Куранчын, андан бериги үстү туудурдум деген ата жок, туудум деген эне жок, буга туш келишер неме жок, жазмышындагы ата жок деген саптардын баардыгы биз бүгүн түшүнүп аткан, биз дегенде сиз үчөөбүз жөнүндө айтсам жакшыраак болот, себеби калайман журт бизде кыргыз коомчулугу деген дайыма тепкилеп көнүп калган, биз болсо тепки жеп көнүп калган адамдарбыз, агай экөөбүз. Тепкилеп жибербесин деген ой менен сактап өзүбүздүн дагы түшүнүктөрүбүздү айтып койгум келип атат. Ушул маселелердин баардыгын окуп көрүп туруп, демек биздин түшүнүгүбүздөгү ихлас байыркы доордо деле мындан 150 жыл мурда, 100 жыл мурда Сагынбай атабыздын көз карашында болгон экендигин көрүүгө болот. Демек, аны Сагынбай атабыз өзү коштубу? Же ал өзүнүн устаты Тыныбектен үйрөндүбү? Же Тыныбек андан мурдагы Манасчыдан келдиби? Буну албетте илим изилдейт. Бирок факт
Биз Сагынбайга Орозбаков вариантында ушул саптарды көрүп атабыз. Ушул нерселердин баарын көргөндөн кийин бүгүн биздин коомдогу болуп аткан ача пикирлер, түркүн көз караштар, жээк жаат болуп бөлүнүп аткан нерселердин баардыгынын этеги алып келип туруп Манас эпосунан ушул баалуулуктардын баардыгын, жеке амбицияларыбыз, жеке түшүнүктөрүбүздүн баардыгын басып, кыргыз жараны, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн атуулуу катарында биригүүгө карата Манас жалпы Кыргызстандын баардык жарандардын жол картасы экендигин көрүүгө болот. Демек, качан болбосун, кайсы доордо болбосун, жана эртең менен аркы күнү биз билбейбиз, Манас эпосу кыргыз руханиятынын туу чокусу. Адамзат өзүнүн кыргыз жананы кандай жан дүйнөсүндө жылуулук издесе, мээрим издесе, өзүнүн бир баалуулуктарын издеп таппай жүргөн болсо, ага Манас эпосу жол карта болуп бере алат. Абдан сонун, Азиз мырзам. Азыр мен мындай бир суроо бергим келип атат. Мен ушул мектепте окуп жүргөнүмдө, ушул 6-классымда деп атам, ошол бизге атайын жана мээрим фондунан атайын агайлар бөлүнүп, анан атайын дос деп койчу элек анда. Ошол жака барып, мана Манас таанууда сабак болуп калыптыр. Кружоктор ачылган бир топ. Ошонун ичинен мен Манас таануу деген сабакты тандап алгам өзүм. Анан биздин ошол окуп аткан жерден ошо бир топ балдар барып ошол Манасты окучу элек да. Анан ошол угуп отуруп, анан кийин ошол багы диний көз караштар кездешкен жерлерди бизге айтып бере баштады агай. Абдан бир көркөмдөп айтып берчү да. Анан ошондон кийин бул жерде намаз жөнүндө сөз болуп атат. Бул жөнүндө жанагындай багымдат жөнүндө сөз болуп атат. Бул эмнеден болду экен деп анан ушундай бир түшүнүк пайда боло баштады мендечи. Ага чейин чын эле мечитке барган жан эмес элем. Анан ошондон улам, анан мечитке барып, анан биякта намаз биякта турбайбы, дин биякта турбай деп мен өзүм ушундай кабыл алдым да. Манас менен кандай динден байланыш абдан бир тыкыз турбайбы дегенчи. Ошондон улам мындай бир суроо жаралып атат да, Манас эпосуна ислам дини жана башка руханий көз караштардын таасири кандай чагылдырылган деген суроону бергим келип атат да сизге. Бул суроону берерден мурда өзүңүз жооп берип койдуңуз да. Эң кызык жери ошол динди таануунун жолу Манас аркылуу болгондугун айтып атасыз да. Бул өзүнчө керемет айта жүрө турган окуя экен. Ал эми исламдын өзү жөнүндө сөз кыла турган болсок, аалымдарыбыз айткандай, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам динди толуктады. Мурунтан келаткан динди толуктады да. Мына ушул нерседен эске алганда, бул дин адам атадан бери келаткан дин экендигин моюндашыбыз керек. Демек, бардык учурда адамзатты аруулукка, улуулукка, тазалыкка үндөгөн бул дин. Анан улуулук улутка бөлүнбөйт. Анан ушул улуулуктун жолунда, Кудайды таануунун жолунда кайчы пикир, талаш тартыш болгон нерселер мен акылыма сыйбайт да, түшүнбөйм да ушул нерсени, такыр түшүнө албайм. Туура келген нерсени кабылдап коюп, туура эмес келген нерсеге жөн гана аттап өтүп кете берсе болот го деп ойлойм. Эми Манас менен болгон байланышын алып карайлы. Манас башында айтып өттүк, Манаста бир эле дин эмес, мурунку түшүнүктөрдөн бери бар экендигин айтып өттүк. Мындан эмнени алабыз? Биз бүтүндөй дүйнөбүздүн, дүйнө таанымыбыздын, акылыбыздын жыйындысы деп түшүнүшүбүз керек Манасты. Анын ичинде 1,5 миң жылдан берки исламдын ордудагы эбегейсиз. Аны ар бир барагынан, ар бир бетинен, ар бир окуясынан кездештирүүгө болот. Тилекке каршы ушундай жерге келгенде Кыргыздын ичинде талаш тартыш күчөйт. Жок, башка жагынан алып карай турган болсок, Манастагы математика деп туруп, эсеп кысап маселесин айтсак, эч ким талашпайт. Манастагы медицина деп, дарыгерчилик, таапчылык кандай болгондугун айтсак, эч ким талашпайт. Манас кыргыз элинин турмушунун энциклопедиясы десек, эч ким талашпайт, туура дейт да. Ошонун ичинде Манастагы дин деп туруп, Манаста дин кандай берилген, анын ичинде ислам кандай берилген десек эле, динге каршы көз караштар талашып жатып калып атат да. Онун эч нерсеси жок. Ошол нерсенин бардыгы бар. Дин, ислам дини анын ичинде Манаста аябай тыгыз берилген. Азыр эле Азиз мисал келтирип өттү, ошонун бардыгында исламдын улуулугу, тазалыгы жөнүндө айтып атат.
Анын ичинде Кудайдын улуулугу жөнүндө жана туудурду деген ата жок, турпатында ата жок, тууду деген эне жок, туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок дейт. Кулхаллаху хат, Аллаху самат, лам елет валам юлат валам якун лаху куфуан ахад дегенди ыр кылып айтып берип атат Сагынбай атабыз. Мындан ары эмнени далилдеп, эмнени аныктап, эмнени мындан артык айтышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн Кыргыздын 1000 жылдык басып өткөн жолунда ислам дини боюнча анын сөзсүз орду калган, изи калган, ал сөзсүз манасында чагылдырылган деп билишибиз керек. Анан салтты динге каршы, динди салтка каршы коюунун өзү акылга сыйбас нерсе да. Динге каршы чыккандарга дагы, салтка каршы чыккандарга дагы мен бир гана мисалды келтирем. Азиз айтып өткөн жогорудагы улуу адамдарыбыз. Калгул Олуя, Арстанбек Олуя, Токтогул акын, Жеңи жок акын, Сагынбай манасчы. Ушулардын бардыгы элдин наркында ислам шартында жүргөн адамдар. Бири-бирине каршы койгон эмес. Каршы келүү пендечиликтеги көөдөндүн тардыгынан улам болуп атат. Ошол эки улуулукту батыра албаган көөдөндүн тардыгы. Мына ушул нерседен улам каршылыктар келип чыгат деп ойлойм да. Болбосо мындай суроо беришибиз керек өзүбүз. Мисалы, элдин салтына, наркына каршы чыкты дейли. Кайсы бир молдобуз деп коелу мисалы. Акыл калча көрөлү. Молдочулук кылып Калгул Олуядан өтүп кеттикпи? Олуя кишилерден өтүп кеттик. Арстанбек Олуядан өтүп кеттикпи? Ошолор каршы чыкпаган нерсеге биз эмне үчүн каршы чыгып атабыз? Ошол эле учурда динге каршы чыккандарга дагы ушуну суроо берели. Динге каршы чыгып сен Арстанбек Олуядан алым болуп кеттиңби? Билимдүү болуп кеттиңби? Калгулдан артык билесиңби? Бул ааламдын сыры. Алардан артык билбегенден кийин, алардан артык болбогондон кийин, Сагынбайдай мыкты манасчы болбогондон кийин, Саякбайдай мыкты манасчы болбогондон кийин, Айтматовдай акылың болбогондон кийин, Арстанбектай Олуя болбогондон кийин, алар каршы чыкпаган нерсеге сен каршы чыгып, бул дүйнөнүн түркүгү боло аласыңбы? Ушуга улай бир суроо бергим атат, Азиз мырзага бергим атат. Манас эпосунун маданий мааниси жана анын мурасы кандай? Бизге мисалы ошол бизден кийинки муундарга кантип калтырып кетебиз? Кантип ошол өзөгүн туура сактап калабыз деген суроо бергим атат. Бул тема биздин бүгүнкү талкуубуз, же болбосо бир кереги кеңешибиз. Акыл калча ой чайкап атпайбыз, сизден суроо болуп бизден жооп болуп атат, биз билгенибизди айтып берип атабыз. Бул нерсе сөзсүз түрдө талкуу жаратпай койбойт. Бирок талкуунун болуп тургандыгы өзү жакшы. Диалог болгон жерде гана пикирлер бири-бири менен алышып сүйлөшө алышат. Буга чейин азыркы биздин жаңы муфтийибиз Абдулазиз Кары менен Закиров менен биз Бакуда жолугуп калдык. Анда мен театрдын директору кызматында жүргөмүн. Илхам Алиевдин катышуусунда дүйнөдөгү бардык ишенимдердин жетекчилери, муфтийлер, поптор, патриархтар, епископтор бардыгы келишти. Ал жерде бир гана маселе адамзатты сактап калуу жана маданияттар аралык баарлашуу. Ошол жердегилердин бардыгы бир диалогко келди да. Муфтийлер туруп намазын окуп келип атат. Ошол жерден эле залдан кайра келип жыйынга катышат. Поптор башка өздөрүнүн ишенимдерин кылып атышат. Биздин исламдын өзүнүн ичиндеги тармактап кеткен түшүнүктөр алышуулардын баардыгы өздөрүн кылып атат. Бирок ал жерде деген бир талаш тартыштуу талкуу болуп кеткен жок. Могул маселелерден чектөө коелу. Могул маселеге мындай бололу деген нерселерди сүйлөштү. Анан көрүп мен аябай таң калдым да. Неге бул жерде болот дагы бизде болбойт деп. Биздин ичибизде дагы Кыргызстандын ичинде жүрүп атканда биз жүдөткөн жеке менин адамдык кадырыма, беделиме, чыгармачылыгыма, искусствома, баалуулугума, Кудай берген ыйыктыгыма карата кемсинтүү жана басынтуу менен болуп келаткан нерселер бар. Ал нерселерди канчалык жапкан менен баары адам көңүлү гүл да. Сен деген жин кирип кеткен, сен шайтан деричип кеткенсиң, сенде ширк деген маселелерди айтылган сайын жүрөк канап турат. Ооба, мен ал нерселерди көтөрөйүн. Бирок менин көңүлүмдү оорутуу менен Кудай берген нерселерге шек келтирип аткан жокпу ал адамдар? Мен эмне үчүн анын сакалына жана кийген кийимине мен шек келтиришим керек? Ал балким ошол нерсени каалап аткандыр.
дүйнөдө деген көп да биз Индияда деген чачынан шапка кийип алган адамдар бар. Көп деген түрдүү маданиятты алып жүргөн маданий ишмерлер бар. Биз алардын эч кимисине шек келтире албайбыз. Тек гана гуманисттик көз караш менен сыйлоо жана алардын чек арасы биздин чек ара деген нерселер менен келгибиз келип атат. Эми сиз айтып аткан нерселер манасты жайылтуу менен манасты мурас калтыруу. Кыргызстан кандай болуш керек деп. Биз бул нерсени сактап калышыбыз керек. Ар кыргыз манас эпосунан 2 мүнөттүк чоң бир саптарды билиш керек. Ал кыргызды даңазалоо, улут катары кармап турган чоң куту десек болот. Биз бул нерсенин боюнча Уран манас деп долбоорду баштаганбыз. Тилекке каршы порттер маселесинден кийин биз кичине токтоп турабыз. Бирок Кудай буйрса кайрадан мамлекет жетекчилиги уруксат бере турган болсо, бул нерсени жөнгө салабыз. Бул долбоор өз жемишин берет, бербей койбойт. Бардык улуттар өздөрүнүн иденттүүлүгүн, улут экендигин сактап тура турган бирден бир элементтер, көрүнүштөр бар. Биз сырткы келбетибиз менен алган кезде кыргыз калпагыбыз менен айырмаланып тура турган болсок, сөзүбүздө жана маданиятыбызда, руханий баалуулугубузда манас менен айырмаланып турабыз. Комуз, манас, ат менен нерселер бул биздин улут катарындагы кыргыздык парыздарыбыздын бири деп мен эсептейм. Буну жайылтуу боюнча түрдүү ыкмаларга барышыбыз керек. Бүгүн биздин деген балдарыбызга манас кирбей турган болсо, Человек-паук кирип баратат, Бэтмен кирип баратат, Халк кирип кетип атат, Человек-паук кирип кетип атат. А булардын баары деген манас атабыздын баалуулугунан жакшы нерселер эмес. Тескерисинче балдардын ичиндеги Маша и Медведь аркылуу кызыбыз өзүнчүл болууну, Настя аркылуу мен каалаган нерсе бул дүйнөдө болуш керек деген жекелик нерселердин баарына сугарылып атат. Тескерисинче ошолордун ордуна, Настя папанын ордуна манас табыс кире турган болсо, Каныке энебиздин сарамжалдуулугу кире турган болсо, Каныке энебиздин иштүүлүгү кире турган болсо, бата алыш үчүн атаңдан деген бата алсаң, сенин бул дүйнөдөгү болбой жаткан кемтигиң толукталат турбайбы? Мен демек атама кандагай болбосо да бир шым тигип берейин. Иштүү болуш керек аялга тиешелүү нерсе. Аял деген төрөш керек экен, аял деген турмушка чыгыш керек экен. Хандын кызы болуп туруп өзүнүн манас табысты күтүп жүрүп атат. Демек турмушка кыруу кызга парз экендигин, бала болсо үйлөнүү парз экенин, өмүрдө тукум калыш керек экендиги деген нерселер, элди коргоо, мекенди коргоо, мушташ өнөр жана башка нерселердин баарын үйлөнүп коюу керек экендиги жөнүндө айтылат. Спорт менен машгул экендигин жөнүндө манас эпос айтып атат. Биз бүгүн улут катарында Кыргыздын өзүнүн иденттүүлүгүн аныктап турган, элибиздин элдүүлүгүн кармап турган негизги күч манас эпосун ойгонтуп албасак, аны ар бир кыргыздын жүрөгүнө салбасак, ар бир кыргыз ушу манас табыстын улуу жолун жол картасы менен баспай турган болсо, биздин дүйнө тааныбыбызга таптакыр башка нерселер кирет. Ким кепилдик берет? Эртең биздин балдарыбыздан Жакабанын гүлөрү чыкпай калат деп. Андай да болуп кетиши мүмкүн. Жана башка биздин түшүнүгүбүздө пендечилик көз карашыбызда бизге жакпаган нерселер биздин балдарыбызга кирип кете турган болсо, ата энени биринчи кезекте кордугу. Манас эпосу бул жекеликтен эмес, улуттук деңгээлдеги кыргыз жарандардын адамзаттык деңгээлде улуу баалыктарга сугарылган, ошончо доорлордун маданияттарынын баарын эсен соо өтүп келген, зороастризмин да көргөн, андан кийинкисин да көргөн, ислам маданиятына жуурулган бүгүнкү күндөгү энциклопедия. Биз бул нерсеге келе турган болсок жаңылбайбыз. Андан кийин андан ары баалуулуктарын өркүндөтүп алуу, изденүү, ал ар бир адамдын өзүнүн түшүнүктөрүнө жараша. Азыр мырза, ушул жактан бир суроо пайда болуп калды. Негизи мен бул суроону камдап турдум эле өзүм дагы, бирок сиз жоогуңузду айттыңыз. Жанагындай Человек-паук деп өзүңүз айтып атпайсызбы? Бул бир каармандардын образын ушуну түзүп атпайбы? Ошол эле учурда ошол манас эпосундагы биздин каармандарыбыз бар да, баатырларыбыз бар. Ошолордун баардыгын тең ушундай мультфильм сыяктуу, анимациялык бир роликтер сыяктуу кылып, коомчулукка социалдык тармактар аркылуу жайылтуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде? Бар. Мамлекетибиз азыр котормо боюнча аябай чоң каржыны бөлүп берген. КТРК менен мамлекет тил боюнча улуттук комиссиянын карамагында турат. Булар дагы жакшы мультфильмдерди которуп азыр мынакей бүгүнкү күндө шаардын ичиндеги автобустардын экрандарынан көрүү мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Котормого мамлекет аябай жакшы жардам бере баштады. Жана башка бир катар технологиялык нерселердин баардыгы Кыргызстанга келгендигин, жасалма интеллект аркылуу аппаратуралардын келген, техникалык каражаттар келгендигин көрүп атабыз. Маданият министрлиги боюнча конкурстарды уюштуруп атат. Эми ушул нерсени жакшы өз деңгээлинде биз мындай да манас жөнүндө тартат десек эле, манас табыс жатат да, түш көрөт да, төрөлүп калат, деп эле кылыч найза санап эле аттын үстүндө эле кылыч көтөрүп эле кырып жоюп бараткан нерселерди ойлонуп кетебиз да. Ооба, биз деген баатырдык көчмөн элдердин урпактарыбыз. Бирок ошонун ичиндеги деталдуу жанагы техниканын тили менен айткандай, как телевизионщик катары айта турган болсок,
крупный план, средний план, үстүнөн деген нерселердин баарын алып берүү менен Манастын кереметтерин жасартсак болот да. Бүгүн биз ушул күнгө чейин айтып келген Америкадагы жана кереметтерди кинолор тартып аткан, Аватарды тарткан, андан беркилерин тарткан, ошолордун баардык деген идеялардын катастрофасына келди. Европадагы, Америкадагы, башка өлкө мамлекеттерде идеялардын чордонун кайнап чыга турган биз турабыз. 1-2 секирик боло турганбыз, ушул нерселерге кетебиз. Анимация менен мүмкүн өтө тездик менен беришибиз керек. Эгер биз Манаска дабай турган болсок, анда кичинекей кенже дастандар бар. Баштай берели биз Эртөштүктөн, Кулманбектен баштайлы, андан бери келген Жанышбаевичтардан баштайлы, бизде толтура Кожо Жаштан баштайлы. Табиятты таптак экология бүгүн биринчи маселеге чыкты дүйнөдө. Табиятты кырып бараткан адам неге кептелип атат? Карагыл ботомду тарталы. Бизде деген толгон токой элдин оозек чыгармачылыгынын кенчи болгон бир канча даяр материалдар турат. Ушул нерселерге дап кирип, ошонун ичиндеги маданий баалуулуктарды, мурастарды алып чыгып тарта турган болсок, толгон токой идеялар турат. Манас эпосуна келген кезде бул ээси биринчи кезекте эл, аны ушул күнгө чейин эл коргоп келген, бүгүн дагы эл коргоп эл сактайт. Эл тарабынан айтылган баардык сын ал элдин укугу. Демек, эл айтып аткан болсо, калк айтып аткан болсо, сактоочусу катарында, мураскор катарында алардын айтканын эсептешибиз керек. Бирок эл ичинде эл айтып атат деп эле элди жаманып алып айтып аткан дагы бакан ооздорубуз, көз караш туура келбей калса эле душмандашып кеткен адамдарыбыз бар. Анын баарын ийип олтуруп түз кеңешип, сиз айтып аткан маселелерди чыгарышыбыз керек. Техника бүгүн бизге кирди. Биз эми деген техникага туруштук берип, аламдашууга сактанып кала албайбыз. Алар кучак ачып жайып туруп ошолордун ичине кайра киришибиз керек. Ага сиз айтып аткан жанагы мобилдик тиркемелер, жана башка нерселер. Бир нерсе бар да, маселен, улут катарында улутчулдукту карманып, биз деген моларга туруштук беришибиз керек, минтип беришибиз керек деп жамынуулар менен, качуулар менен чегинип гана бара жатабыз. Чегинбей тескерисинче бизге келаткан нерселер менен диалог алмаша турган болсо кандай нерсе бар? Мисалы үчүн сиздер муфтияттыгы Насаат Кейжи жана башка деген кандай предложениялар, кереметтер чыгып калды, сонундар. Телефондон киресиң. Эмне үчүн ошол боюнча биз Манастыгын иштеп чыкпайбыз? Ушул жердин өзүндө биз аз экендигибизден жана алыс экендигибизден кабар берип турат. Бундай нерселерди алып чыгышыбыз керек. Күн сайын эртең менен турсак, сиздердин жана Мутакалим сыяктуу, жана башка сайттарыңыздар сыяктуу, тиркемелериңиздер сыяктуу Сагынбайдын жолу Токтогулдун эле бир сабы келсин, эртең менен турсаң, телефонуң СМС келет. Ачсаң Токтогул айтып атат. Аз өмүрдүн ичинде амандашкан күнүгө өлбөгөнгө табылат аздыр көптүр дүйнө. Токтогул Сатылганов. Оппа. Максат Атабаевка жөнөтүп коеюн WhatsApp'тан деп жөнөтөсүң. Ырысбайга жөнөтүп коеюн дейсиң. Арыстанбектен келет экинчи күнү. Тиш рызкы тил дөлөт, тирүүлүгүң зор дөлөт, баш рызкы бак дөлөт, бар байлыгың зор дөлөт. Ыркырашпа тирүүңдө балан түгүн. Арыстанбектен. Буну окуп атабыз. Жана башкалардан жеңи жоктон келип турса, барпыдан келип турса, ушундай нерселердин баары кандай керемет. Манас Табыстын өзүнөн келип турса, атамдан калган анжиян албай кантип коеюн, атам рас жериме барбай кантип коеюн, аткарбасам антип төштүктү жерибиз төбөсү ачык көгүрсүн. Манас Табыс. Шак. Алмамбеттен келип турсун. Жана башка ушундай нерселердин баары келип тура турган болсо, ушулардын баарын жөнгө салсак, кандай агартуу иштери болот эле. Коомду биз агартпасак, сиз агартпасаңыз, мүмкүнчүлүгү турган адамдар жасабай турган болсо, анда ким калат? Анда Кудай деле эртең силерге ушундай мүмкүнчүлүктү берген элек деп жаман көрүшү мүмкүн да. Туура айтасыз. Ушуга улай Рысбайга бизнеске бир суроо бергим болот. Манас эпосундагы биздин салт санаабыз, үрп адаттарыбыз кандай болгон, кандай камтылган ушул кененирээк айтып берсеңиз ушул жаатта. Ошол Манас Табыстын тушундагы окуялардан улам салт болуп калган нерселер бар. Кийинкиге өрнөк болуп калган нерселер бар. Мисалга ала турган болсок, өрүлүктөө деген салтыбыз бар. Жаңы конушка жайгашкан адамды ошол жерликтер келип куттуктап, өрүлүктөп кетет да. Бул эмнеден? Биринчиден жаңы жайгашып атат да. Анын очок асканга убактысы болбой калышы мүмкүн. Башка нерсеге убактысы жетишпей калышы мүмкүн. Дүйнөсү башаламан болуп калышы мүмкүн. Жок дегенде ушундай учурда ага кол кабыш кылуу биринчиси. Жок дегенде тамагын даярдап келип, аны алаксыбай үйүн тигип алсын, башкасын жайгаштырып алсын деген нерсе да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мамиле. Кошуна менен болгон мамиле. Кошуна менен болгон мамиледе салтыбызда кандай сонун нерселер айтылат, динибизде кандай сонун нерселер айтылат. Бири-бирине ушунча төп келишет да. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дейт маселен. Кыргызда макалда. Конуш таппай коңшу тап дейт.
пайгамбарыбыз айтат, коңшу жөнүндө ушунча көп нерсе айтты, ал эмес мураскорлукка да тиешеси барбы деп ойлонуп калдым деп атпайбы. Мына ушул нерселердин бардыгы төп келишип атат да. Анан ошол коңшу менен келер замат мамилени түздөп коюу нерсеси жатат бул жерде. Ошого болгон аракет жатат. Өрлүктөп келип, ысык мамиледе болуп, дилдин тазалыгын билдирип коюу башка кылуу маселеси да. Бул эми Манастабыз көчүп келгенде ушундай нерсе айтылат. Ал эми көчүп кетип атканда ажыраш аяк берүү салты ошондо келип чыккан. Мисалы, Алтайдан Алатоого көчкөндө Алтайда калабыз деген да кыргыздар болгон да. Алар ал жерде калды. Бияка кете тургандар бияка кете турган болду. Ошондо калганыңар жергиликтүү эл менен ынтымакта тургула деп коштошо турган болгондо, эми казыкты бир жерден сайып бир жерден көгөрдүк эле. Эми монтип ата журт баба конушка кетип атасыңар, биз бул жерде өсүп калдык деп калып атабыз деп калып аткандар менен кетип аткандардын ортосунда ажыраш аяк деген маселеси чыккан да. Ушуга окшогон салттар өтө көп. Маселен, күйөө жолдош жандоо расмысы. Бул Манас атабыз Канекейнебизге жолугушуу алдында Ажыбайды жолдош кылып алып кетип атат. Ошондон улам күйөө жолдош деген түшүнүк калып калды дейт. Тойдогу кошумча ошол эле Манастабыздын Канекейнебизге үйлөнгөн окуясынан келип чыкты дейт. Эмне үчүн? Себеби бербес кыздын калыңы оор дейт. Кыргызда жакшы макал бар. Манас десе желмогуз деп укканда Темиркан деле анан чүрөктөй болгон кызын бир желмогузга берип коёмбу деп ойлонот дагы, аябай оор салыктарды салат. Дүнүйө менен дагы салат, мал менен дагы салат, алтын дилде зар менен дагы салат, болгондо түрлөп салат да. Өзгөчө мал дүнүйөгө табылат. Дүнүйөнүн жарым ээлеп турган империя болуп атса ал табылат. Малдан салганда анын өңү түсүнө карата сала баштайт. Маселен, 500 жылкы болсун, анын жүзү чабдар болсун, жүзү айгыр болсун, айгырдын баары кашка болсун, куйругу ак болсун деген сыяктуу ой эле келген нерселерди айта баштайт да. Анан аны кантип табат дегенде ошондо мурда кийин Манастын жакшылыгын көрүп калгандар баягы айтылган нерсе, менде ак куйруктуу жылкыдан 6 бар деп бирөө чыгат, менде 7 бар деп бирөө чыгат, ошентип отуруп элден топтолуп калды дейт да. Анан тойго кошумча деген ошондон келип чыкты дейт. Калың алуу, калың берүү түшүнүгү да ушундай себептерден улам келип чыгат. Кыскасы, биздеги турмушубузда болуп келаткан көптөгөн нерселердин бардыгы ушул нерселерден. Анан бүгүнкү күндө өзгөчө айта турган нерсе баса белгилеп кетти. Молдолордун арасында да, элдин арасында дагы каршылык болуп аткан жана өлүк чыккан жерде түтүн чыгарбоо жөнүндө түшүнүк. Бул эмнеден келип чыккан, кандай себептен келип чыккан, эмне үчүн болуп атат деген нерседен улам да. Илгерки замандарда өзүңүздөр билесиздер, күндүк жерден барат, андан алыс жерден барат. Алар барганда азыркыдай мейманкана жок, башка үй жок. Алыстан келсе, ал курсагы ток келди, ач келди, ким билет? Азыркыдай кафе-ресторандар жок. Кафе-ресторандар жок. Мына ошол себептен улам жанагы албетте түштүктө ушундай салып бар. Түтүн өлүк чыккан жерден эмес, ал коңшулар көтөрүп алат да, ал маселеничи. Конок алуу деген түшүнүк бар эмеспи? Ошондой нерседе такыр болбойт деп жокко чыгарып койбой, мунун шартын туура түшүнүш керек да, абалын туура түшүнүш керек. 6 күн ачка жүрүп келди балким. Кайра ачка узатып еп аны. Анан ошонун бардыгын кабылгасын карашкандагы ал себептен улам жанагы маселелер келип чыккан. Эми бүгүнкү шартты карап, салтка жараша шарт болбойт, шартка жараша салт болот да. Анан бүгүнкү шартка ылайыктай турган нерселер болсо ылайыкташ керек. Бирок туура түшүндүрүп, туура жеткирүү менен ылайыкташтырыш керек да. Жок деп кесе чапканда анда туура болбой калат да. Доордун алмашкандыгын кабыл алыш керек экен да. Муктаждыктан, зарылдыктан келип чыгат. Салт бул турмуштун кадимкидей эле эрежелери деп түшүнүшүбүз керек. Мындай кылсак туура болот экен, мындай кылсак туура болбойт экен дегенден келип чыккан нерселер. Рахмат, Рыспак ага, ыраазы болсун. Кийинки суроом мындай берим келип атат. Эпос менен динибиздин баалуулуктарын берим келип атат. Айтыңыздар сизге. Эпостогу илимий баалуулуктар кандайча чагылдырылат? Ошо өткөндө сиз Азирети муфтий менен жолуккондо жакшы айттыңыз да, жанагы даарат алгандан тарта өзүнүн эрежелери менен багымдап, өзүнүн эрежелери болгон. Ошолордун баардыгын бир айтып берсеңиз. Биздин
молдокелер хутба окуганда же даават учурунда жана сүйлөп аткан учурларда көпчүлүктүн аудиториянын абалын байкабай сүйлөп өткөн жагдайлар бар да. Ошол нерседен элдин арасында ажырымдар пайда болуп атат. Ошол нерселердин айынан эл иренжип калган учурлар бар. Биз дагы бир көңүлүбүз шабай сууп кетип калган болот. Бирок жеке маселеге отуруп, маселен сиз менен сүйлөшкөндө же дагы башка бир ажекелериз менен сүйлөшкөн учурларда балкып, көлкүп, эч кандай андай жок эле сүйлөшүп атпайбыз жекелеп бергенде. Бирок ошондой коомдук талкууга чыкканда эле ушундай нерселер болуп кетет да. Өмүр дайра, агып атат, кетип атат, убакыт сааттардын бардыгы. Жанагы бизге күн сайын келип аткан эскертүүлөрдүн нерсесинде Түгөлбай агайдын бир керемет ыры бар, Казаков агайдын. Шаркыраган кең дайра, шаша берсең дең арман жок, менин шашаар жерим калган жок деп. Алык Осмоновдукай бара бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар. Өмүр өтүп дүйнөдөн жок болсок да кайра кайтып жолугушуу жолдор бар дейт. Каяктан жолугуп атабыз? Өмүрдөн өтүп атабыз. Бул каякта? Ушундай нерселердин бардыгы Манас эпосунда өтө жыштап саналат. Сулуп кетип калган окуялар бар. Дагы бир жагдайлар, биз дайыма ислам маданиятын, ислам баалуулуктарынын бардыгын жамандыкка, өлүмгө гана кыйып коебуз да. Бир маселе, элгертен кыргыз энелери кепинин даярдап жүргөн элечек кийип дейт да. Ал биринчи жакшы жагын айта турган болсок, жолдо белде жүрөбүз, көчмөнбүз. Бүгүн маселен Суу Самырдан көчүп келатабыз. Чүйгө, Карабалтага. Төө ашуунун башына чыккан кезде айгүнү толуп турган кош этек келинибиз бар. Өмүргө бала келатат. Анан деген куржундун түбүнөн алып чыгып, ал канча микро бар ким билсин. Баш кийим кыргызда дайыма таптаза бойдон көктү карап жүргөн башыбызда. Шагыл элечегин алат да баланы оромол кылып атат. Ушундай нерселерибиздин баарын жакшылыкка жоорулар менен, сүйүү менен пайгамбарыбыз айтып атат го, эскертүү момундарга пайда деген сыяктуу эскертүүлөр менен, айтып берүүлөр менен ушундай нерселерге келе турган болсок, бир канча кыргыз дүйнөсүндөгү салт, нарк маселелери, мамлекеттик катчыбыздын айтып аткан окуяларында кандай керемет сонун нерселер айтылып атат, жакшы нерселер. Ушул нерселердин бардыгын чогуу ишке ашыра турган болсок, баарылап кыргыз айтат, жабыла көтөргөн жүк жеңил деп. Бул нерсенин сөзсүз дефектиси болбой койбойт. Ушул нерселердин бардыгына келе турган болсок, чоң нерселер болгон турат деп мен ишенем. Ислам баалуулуктарындагы, Манас эпосунун баалуулуктарында жана тартиптери, ережелери боюнча кандай учурда кандай кылып аткандары, таң агарып атканда, тараза жылытып атканда, багымда токулуп аткандыгы, колун сууга салып туруп, кол даратын алып туруп, бутун сууга салып туруп, бут даратын алып туруп, боюн сууга салып туруп, бой даратын алып туруп, гусул жөнүндө айтылып аткан эскертүүлөр, ушул эрежелердин бардыгы Манас эпосунда кездешип атат. Демек, бул нерсе менен биз Манастабыз ошол нерселердин баарын мурас кылып кеткендиктеринин алтын эрежеси катарында кабылдай албасак дагы, ошондой баалуулуктардын баары Манас эпосунун ичинде бар экендигин алып чыга турган болсок, жалпы кыргыз коомчулугундагы чоң бир агартуунун иши жоромолу болот эле. Ооба, биз деген Билгамештен жана башка дастандардын бардыгынан, байыркы Арибу тукумунан ошол доордогу эпостордун ичинен дагы изилегенге аракет кыла беребиз. Бирок биз колдо бар ак кемебиз болуп турган чоң Манас турган кезде майда барат кичинекей кайыктардан, парусу желге айдалып кетип аткан нерселерден, кичинекей суу үстүндөгү нерселердин баарынан издебей, чоңураагын ача турган болсок, батыраак арбый турган багыттарыбыз өтө көп. Абдан сонун. Рысбек, мындай бир суроо бергим келип атат. Манас жана ыйман жөнүндө сөз кылгым келип атат. Манас эпосундагы каармандар ыйман жана адеп акылак маселелери кандай үлгүлөрдү көрсөтө алат биз үчүнчү? Могу келечек муун үчүн алардын аракеттеринде ислам дининин принциптери кандай каралган, кандай болгон? Ошол заманды бир сүрөттөп берсеңиз. Жарайт. Ыйман маселеси бул эми өтө татаал маселе чындап келгенде. Жалпы жонунан адамзаттык алкакты алып карай турган болсок, Манаста ушулар кандай берилет? Биринчиден, Манастын энеси Чыйырдыдан сабырдуулукту үйрөнөбүз. Сабырдын чеги канчалык экенин, сабырдын сообун жараткан өзү бере тургандыгын билебиз, анын канчалык экендигин билбейбиз. Мына ошол сабыр кандай билинет? Биринчиден, эри келип урушуп атат. Согончогуң канабай, солуп жашың тарабай, мени кубаш кылдың, өзүң туубас болдуң депчи. Ошондо каяша сөз айткан жок, маселен, эрине. Мындан бир билинет сабыры. Андан келип күндөшү сөз айтып кетип атат, урушуп кетип атат. Жок жерден аны күнөөлөп кетип атат. Багдөлөттүн төрөбөй жүргөндүгүнө дагы Чыйырды күнөөлүү болуп чыгып атат да, анын айтымында. Анда дагы бир сөз айткан жок.
сабыр кармап койду. Күндөштүн күнүнүн гүлү жоо деп коет го, ошондой мамиле кылбай сабыр кармап коеюн деди ал. Күнөлөштөн кеп уккан күйүтүмдү сураба, күн баткандай өңдөндү деп ошол нерселерин айтып келип, өзү менен өзүн өзү сооротуп, өзүнө өзү кайрат берип, дем берип токтоп калып атат да. Андан кийин Меңдибайдын энеси бейжайыраак неместеп, Канымжан деген неме келип, менин балам жоголуп кетти. Таапер берсең сенин көзүңө көрүнөм. Сен дагы мени баласы жок кылып өзүңө окшоткондурасыңбы? Чийир толгон жылкыңды чыпалагын албаймын, адыр толгон жылкыңды аягын албаймын, өзүн тирүү таппасаң өлбөй тирүү калбаймын деп өкүм зорлук салып атканда дагы бир сөз айткан жок. Чындыгында анын баласын булар жумшаган эмес. Өзү эле Жакыптын аты бош калган экен, ошону кармайын деп кетип жоголуп кетип атат да баласы, ал туура. Бирок жөнөкөй пендечилик көз караш менен алганда ошол жерде туруп алып, сенин балаңды мен айдадым, мен жибердимби? Өзүң туура тарбиялап албайсыңбы? Бар өзүң таап ал деп койсо деле жараша турган жерде да. Бирок ага дагы болбой сабыр кармап коюп атат. Мана сабырдуулуктун чеги канчалык экендигин Манастын энеси, ошон үчүн ошондой сабырдуу энеден ошондой айкөл Манас төрөлүп атат. Эми Манастын айкөлдүгүнө келе турган болсок, укмуштуудай нерселер бар. Айкөлдүк душманга болгон кечиримден эле билинбейт. Айкөлдүк деген сөздүн өзүн биз чечмелей албай атабыз. Айкөлдүк мүнөз бардык нерседе. Ачууда сабыр кылуунун айкөлдүгү, дос тууган чатакташып атканда сабыр кармап коюунун айкөлдүгү, кечиримге болгон айкөлдүк, кенендикке болгон айкөлдүк, мына ушунун бардыгы Манаста. Мисалы, Алмамбет Манаска таарынып, туура эмес жерден таарынып, ортодогу бузукулардын айынан таарынып кетип калат. Манас атабыздын кылган иши туура. Алмамбеттики туура эмес болду. Бирок Манас атабыз мен туура болдум, ата ушу туура эмес кыл деп ойлонбойт. Алдынан тосот дагы кечирим сурап коет. Түшүндүрүп дагы бара албайт. Алаке, сен туура эмес таарынбадыңбы мына бул жерде деп дагы түшүндүргөн жок да, жок дегенде. Пенде болсо ушинтип демек да, сен мен түшүнүшүп алалы, кийин дагы ушинтип таарынып жүрбө демекпиз жок дегенде, туурабы? Жок, анткен жок. Алаке, менден кетсе кечирип кой, мына болгон дүнием бардыгы башым тартуу деди дагы, курун мойнуна салып, камчысын мойнуна илип, ак коласын тартып тура берди. Достукка болгон айкөлдүктүн мамилеси. Мына ушундай нерселердин бардыгы алардын ыйманынын бийиктигинен кабар берип атат да. Алар пенде менен эмес, Кудай менен мамиле түзүп аткандыгынан ушундай жолдорго барып атат. Сен туура эмес кылдың деп туруп туура эмес кылабыз да көпчүлүк учурдачы. Сен мага туура эмес сөз айттың, ошон үчүн мен сени сөгүп атам дейсиң, мисалычы. Манас эмне кылып атат? Туура эмес кылдың деп дагы сөз айткан жок, кийин түшүндүргөн дагы жок, жөн гана кечирим сурап койду. Улуулуктун улуулугу ушунда жатат. Туура эмес түшүнүп алгандык үчүн бул кечирим сурап койду. Туура эмес жеткизип алдым окшойт деп кечирим сурап койду. Мына улуулук ушул жакта. Мен соңку суроону бергим келип турат сизге. Манас эпосунун өнүгүшү жана Заманбап коомго тийген таасири канткенде биз ушул багы келечек муундарга ушунун багы нукура кыргыз элинин менчиги экендигин кантип жеткиребиз? Кандай таасир берет келечек муунга? Куранды 1,5 миң жылдан бери изилдеп бүтө албай атабыз. Дүйнө изилдеп атат да. Дүйнө жүзү изилдеп, андагы жаңы ачылыштарга күбө болуп, таң калып, таңданып бүтпөй аткан учурда ал эми Манас дың боюнча жатат. Аны эч ким изилдей элек. Эч ким барактай элек. Аны бир көркөм чыгарма катары эле таштап койгонбуз. Ошол боюнча жатат да. Эгер аны ачып карасак, замандын өнүгүшүнө таасир эте турган көптөгөн нерселер бар. Мисалы, бир эле мисал айтайын. Жайдын күнү болгондо жаңга салкын жели бар, кыштын күнү болгондо кызытып соккон деми бар деп Кытайдын бутканалары жөнүндө сөз кылып атат да. Кондиционер жөнүндө айтып аткан жокпу деген суроо жаралат. Жайдын күнү салкын кылып, кыштын күнү жылуу кылып берип тура турган сыйкыры бар эле дейт да. Ал Манастай сыйкырга тарайтылып атат да. Аны кечкөй деген журт ошол дубаны билип башкарат эле дейт.
пультту технологияны билген бирөөлөр жөнүндө сөз болуп аткан жокпу деген суроо жаралат да. Манастабыздын кылычы, манастабыздын мылтыгы бул азыр жетише элек технологиялык баалуулуктарды айтып атат. Нано технологиялар жөнүндө айтып атат. Уруштуу күнү узарган, учу жанып кызарган дейт. Кайсыл кылычты көрдүк биз узарып кыскарган. Миңдеген, 10 миңдеген жылдардан бери кылычтын узарып кыскарганын көрө элекпиз. Бирок Манастабыздын кылычы узарып кыскарып тура турган. Кнопочный эле дейт. Азыркы тил менен айткандачы, мисал катары айтып атам. Жөнөкөй түшүндүрүп караганда. Анан жөн узарбайт эле дейт. Узаргандан кийин караганга тоймойн кайтып кынга батпаган жайы бар болчу дейт. Ушуга окшогон толтура нерселери бар да. Аткан огу жөн учпай ажалдууну издеген ак келтенин огу кандай эле. Аткан огу жөн учпай ажалдууну издеген. Андай куралдар эми пайда болуп атат. Кубалап жүрүп тийген октор. Манас атабыздын мылтыгы жөнүндө ушундай айтылып атат. Түтүнү тубан түбүспан, кароолу тажал ого жал, ойноп атса очогор, ачууланса кой чагыр, чындап атса замбирек дейт. Көп мылтыктын кызматын аткарган бир мылтык экендиги жөнүндө айтып атат. Мына ошолордун баардыгын заманбап өнүгүүлөрдүн негизинде изилдей турган болсок, улам кыры көрүнүп, улам сыры ачыла бере турган нерсе да. Анан аны жөн изилдебей, бүгүнкү техникалык заманбап жетишкендиктер менен изилдеп, мурдараак сөз кылып өткөндөй анимацияларга айландырып, андан ары өнүктүрө турган болсок, кийинки муунга жакшы белек беребиз деп ойлойм. Манас эч бир сыры ачыла элек, эч бир дыны бузула элек бүтүн боюнча жатат эле. Демек, муну багыл баарыбыз кадам коюп башташыбыз керек деген нерсе экен да. Ооба, казандагы нерсе чөмүчкө сыйбагандай, Манас ааламы биздин чакан акылыбызга туура келбей атат да. Ошон үчүн ага башыбыз жетпей изилдей албай атабыз. Абдан сонун. Эми Азиз мырзам, сизге бир Манас айтууга мүмкүнчүлүк берели, бир куттуу студиябызда бир Манас чыгып берсеңиз. Авалдан бери сөз келет, алгачкы нерсе сөз делет, салмактуу чыккан сөз болсо, шайтанда чучуп сезгенет. Андыктан мунара куруп сөз менен халкы муунга эле сунгун сөз берек. Уламадан уккан сөз, улам бирге жуккан сөз, угутуң өнүп чыккан сөз, бабалардан калган сөз, басы кымбат балбан сөз, арбытып сөздү куш боюн, дүйнө кеткен эрлердин ак калпак кыргыз журт үчүн эмиң арбагын гана азга козгойн. Асабатуудан бөлүнбөй, аскеридин көзү көрүнбөй, желеги туудан бөлүнбөй, кара жер бети көрүнбөй, асман жарыган чуу менен, ала байрак туу менен, көк жаңырган чуу менен, көк ала байрак туу менен, үзүктөй болгон туу менен, калың кол үстүн канаң астын чуу менен. Каптап калган кез экен, кара жерди кыркырын, таптап калган кез экен, 12 кан 91, 42 илек калың кола, баары түмөн тизилип, саптап калган кез экен, капталуу бежин каканга, барса келбес чын жайга, эми каптап эле калган кез экен. Абдан сонун. Бүгүнкү студиябызга кош келипсиздер. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Биз жалпы жамаатыбыз менен, чыгармачыл топ менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу элегечилер, бүгүн биз Манас жана ислам темасында сөз кылдык. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артиси Манас агабыз Рыспай Исаков жана Манас улуттук
театрынын мурдагы жетекчиси Азиз Беймурза мырзабыз келип отурат. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Эгер эфирибиз жаккан болсо, комментарийге өз пикириңиздерди калтырып койсоңуздар болот.